Один из первых моих указов на посту президента Кыргызской Республики был направлен на усиление защиты собственности предпринимателей и инвесторов. Он приводил несколько человек для разборов. Одного из них он привел, пытался 5% им передать, и я понял, что уже окончательно понял, что это юридический захват. За одно заседание лишить нас 75%, то есть 30 лет моего вложенного труда. Менен чатакташкан кишини мен Кыргызстандын душманы деп атайт элем. Ушундай өндүрүштү токтотуп коюш бул чыккынчылыкка барабар да. Экономика өргөсүр алабы же кайрадан ошол 90-жылдардагы күч үстөмдүк кылган заманга кайтабы? Ири ишкананы басып алууну көздөгөн басмачылар кимдер? 90-жылдардагы рейдердик басып алуу кайрадан кайтып келдиби? Баарын башынан куруп, ири өнөр жай гигантына айландырган ишкананын ээсин кимдер тоноп жатат? Ишкана курулгандан 10 жылдан соң гана кошулуп, компанияда 25% гана үлүшү бар адам көрүнүшкө айланган каралар же качоктор эмес. Сот кызматкерлери менен биргеликте компанияны толук тоноп жатканы кызык. Болбосо мамлекет башчысы инвестор жана өндүрүүчүлөрдү ар тараптуу коргоо талабын койбоду беле? Ишкерлерге, инвесторларга жана туристтерге эч качан тоскоолдуктар болбосун. Басмачылык жол менен барандуу өнөр жайды тартып алган опурталдуу окуяны баяндайбыз. Бир 1995 жылы кыргызстандык бизнесмен Ахмет Билал Жамал Генчем аттуу түрк инвестор менен биргеликте жылытуу шаймандарын өндүрүүчү ишкана ачып, аны Тансу аташат. Алгач алар Түркиядан Кыргызстанга товар алдырган. Улам бизнес ийгиликтүү өнүгүп, 1997 жылы үйлөрдү жылытуу үчүн шаймандарды Германиядан ташый башташкан. Я начал думать о том, что... Башында сырттан жылытуучу шайман ташып жүргөндө, кийин Кыргызстан өзү дал ушундай өндүрүштөрдү чыгарат. Кыргызстанда мындай заводду мен ачам деген максат койгом. Производство в Кыргызстане. Башында анча чоң эмес ресурс менен ачып, улам кеңейип отуруп, жеке аракети менен жаңы технологиялар менен толуктай алган. 30 жылдай кичинекей ишкана КМШ өлкөлөрүнө кулачын жайган ири гигантка айланган. Европалык конструкциядагы буу түтүктүү жана жылытуу шаймандарын өндүрүүчү катары Тансу жалпыга жакшы таанымал. Начал выпускать промышленный. Бул кыялым эле. Ал үчүн көп тоскоолдуктардан өттүм. Өндүрүштө айтылуу Фокин Юрий Александрович өңдүү советтик окумуштуулар иштеди. Германия, Италиядан профессорлор келди. Биздин кызматкерлерди Түркияга жаңы технологияларды өздөштүрүү үчүн жөнөттүм. Бизден чыккан товардын биринчи парчасын Новосибирскке саттык. Бүгүнкү күндө Санкт-Петербургдан Камчаткага чейин өнөр жайлардын бир тобунда Made in Кыргызстан деп биздин жылытуу казандарыбыз турат. Котлы Made in Кыргызстан. Азыр Тансу сапаттын жана ишенимдин символу. Чет мамлекеттердеги ири уюмдарга экспорттоочу. Товарлардын 95% чет өлкөлөргө экспорттолот. Бүгүнкү күндө Тансу менен тең тайлаш алган. Ага атаандаш боло турган ишкана бүтүн КМШ боюнча жок эсе. Сапат жагынан Россия, Казакстан өңдүү өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрү да аша албайт. Атаандашы Европа заводдору Bosch жана Viessmann, жана башка Түркия, Италия мамлекеттериндеги айрым фирмалар. Азыр деген сенсация болчу да, биз Россияга мына жазып алган 20 тонналык өндүрүш болгон буу казанды биз жазып атабыз. Бул мындай чыккан сенсация. Мындай котелду Россия жаза албайт. Биз жазып атабыз. Тансунун өндүрүшүн колдонгон гигант заводдордун тизмеси таң калтырат. Карлсберг Өзбекстан мамлекетинде, Coca-Cola Өзбекстандагы, Шымкенттеги май чыгаруучу комбинат, Новосибирсктеги картон кагазын чыгаруучу заводу, Кыргызстандагы эң ириделген ишканалардын бири Шоро, ошондой эле Казакстандагы Кублей. Я участвовал на всех международных... Бул талыкпас эмгектин жыйынтыгы. Эч бир көйгөйгө карабастан дагы эл аралык көргөзмө, ярмарканы калтырган жокмун. Азыр Кыргызстандан чыгарылган Тансу дүйнөдө таанымал брендтердин бири. Кыргызстан тоже может делать.
2004-жылы заводдо Тахиров Закерия аттуу инсан Ахмед Билалдын жогорку окуу жайдан берки таанышы пайда болот. Ахмед Билал продукцияны эл аралык рынокто жылдыруу жана өндүрүш процесстерин өркүндөтүү менен алектенген. Тахиров Закериянын милдети өз кезегинде комбинатты материалдар менен камсыз кылуу эле. Ал эми Махмуд Билал заводдогу бардык өндүрүштүк процесстерди уюштурган. 2004 жылга чейин 3 негизги катышуучунун ортосундагы мамиле ийгиликтүү өнүгүп, өндүрүш өз жолунда эле. Эч нерседен камсанабаган. Кесиптештерине ишенген Ахмед Билал үлүштөрдү бөлүштүрүүнү чечет. Мына ушундай жол менен Тахиров Закерия Тансу жычкасынын 25%, Махмуд Билал 20%, ал эми Ахмед Билал өзү эң чоң 55%дык үлүшкө ээ болот. Видно этого человека. Тахиров тынч, башында олку-солку окуялар деле болгон эмес. Балким кийин завод өнүккөн сайын көрө албастык өңдүү сапаттар өөрчүй баштады окшойт. И в нем копилось что-то. Ахмед Билалдын эскерүүсүндө Тахиров 2020 жылы кабинетине келип, түшүнүксүз, эч кандай жумушка тиешеси жок кептерди козгогон. Ты с моими друзьями плохо обходишься. Капыстан анын досторуна терс мамиле кылаарымды, баарына жооп берер күн келээрин айтып баштады. Азыр бул жака бир адамдар келип мени менен маселе чечерин айтты. Мен анын бул сөздөрүнө, риторикасына жана айткан тонуна, жүрүмүнө аябай таң калдым. Ага эмне болгонун чыны менен дароо аңдап түшүнө алган жокмун. Бул фактыны биздин эки кызматкер документалдуу түрдө каттаган. Бул өңдөө чуулар кийин да уланды. Ири бизнесмендердин туугандарын, тааныш билиштерин ээрчитип келип, өзүнүн үлүшүн алаарга берип, анан алар мени менен маселе чечерин айтып коркутуп жатты. Ошондо гана рейдерлик аракети башталганын түшүндүм. Можно сказать открыто к рейдерскому захвату. Ахмед Билал ал учурда үй бүлөсүнө жана жакындарына коркутуулар болгонуна карабастан, укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Бизнести сактап калуу үчүн Ахмед Билал активдердин абалын карап баштады. Тахиров Закерия катышкан жетекчилердин жалпы чогулушунда аянты 180 квадрат метр болгон имаратты сатуу чечими кабыл алынган. Аны сатуу мыйзамдын бардык талаптарына ылайык өткөн. Она была моя. Бул компания мага жана менин туугандарыма таандык. Менин компаниям, менин заводум. Эмнеге мен аны башка чогулчун адамдарга жазышым керек? Бардык келишимдер, сатуулар акционерлердин жалпы чогулушунда чечилген. Керектүү мыйзамдуу талаптар аткарылган. Все было сделано законно. Активдердин бир бөлүгү жаңы компанияга өткөнүн билген Тахиров Закерия сотко кайрылган. Анын пикиринде кеңсенин жана бир нече унаалардын сатылуусу компанияга ири зыян алып келген. Ага байланыштуу ал соттон Ахмед Билал менен анын бир тууганынан компаниянын 75% үлүшүн тартып алууну талап кылган. Ахмед Билал алгач Кыргыз Фемидасы өнөр жайды негиздөөчүсүнөн тартып алмак беле деп олутту ойлонгон деле эмес. Кыргыз соту колунда 25% гана үлүшү бар адамга ири ишкананы тоноого жардам берет деп ким ойлоптур? Ленин райондук соту, кийин Бишкек, соңунда дал ушул жогорку сот Ахмед Билал менен Махмуд Билалды ишканага келтирген зыяны үчүн Тансунун негиздөөчүлөрдүн тизмесинен чыгарып салган. Анын үстүнө Ленин райондук сотунун өкүмүн алган Тахиров Закерия чечимдин мыйзамдуу күчүнө киришин күтпөстөн кандайдыр бир жол менен мыйзамдуу мөөнөтүнөн мурда ишкананы өзүнө каттатып алган. Ленин райондук сотунун одоно катасы бул чечимдин бир күн мурда мыйзамдуу күчүнө киришине чейин басылган мөөрү болгон. За одно заседание лишить нас. Биз таң бербей калдык. Сот Калыбеков Урмат бир отурумда компаниянын 75%-ын 25%га гана үлүшү бар адамга берип салды. Ага себеп катары офисти 2-3 эсе арзан саткансыңар деп кине койду. Бул биздин жеке компания. Кайсы баага сатабыз, ал биздин ички ишибиз болуп эсептелет. Жылына 20-30дай келишимдер түзүлөт. Бир келишимдин негизинде компанияга канча зыян келтирилгенин кантип аныктай алышат. 30 жылдык эмгек бир соттун чечими менен чийилди. Моего вложенного труда. Соттун чечими коллективде кыжырданууну жана нааразылыкты пайда кылды. Көптөгөн жумушчулар муну менчик укугун жана адилеттүүлүктү бузуу катары кабыл алышкан. Алар Ахмедсиз завод жок болоорун айтышат. Анткени ал гана бардык өндүрүштүк циклдердин өзгөчөлүктөрүн, финансылык башкарууну билет. Эгерде Ахмед Билал жумуштан рейдерлик жол менен четтетилсе, анда завод бөлүк-бөлүккө сатылып кетиши ыктымал. Балким бул рейдерлердин эң негизги максаты. Предприятие жакшы, жумушубуз жакшы, экспортко иштейбиз. Анан ушул могу чыр чатак чыкканда мен ушул жанакы биз менен чатакташкан кишини мен Кыргызстандын душманы деп атайт элем. Себеп дегенде ушундай өндүрүштү токтотуп коюш бул
чыккынчылыкка барабар да. Буну мен президентке, ушул депутаттарга кайрылат элем да. Ушул заводду Садыр Нуркожоевич, ушул заводду бизге ошо Кыргызстанга сактап калууга жардам бериңиз. Себеп дегенде бул кыргыз элинин намысы. Бул биз Россия чыгара албаган котелдорду биз чыгарып атабыз. Элестетиңиз? Россия мындай котелдор чыгара албайт экен. Биз чыгарып атабыз. Экспортко иштеп атабыз. Коллектив жакшы. Мындайды только колдош керек да. Ошондой эле заводдун жамааты Тахиров Закириянын башкаруусунун астында баары иш таштап, ишмердүүлүгүн токтоторун билдиришти. Все договора, все вот эти... Заводдун жалпы ишмердүүлүгүн Ахмет Билал камсыздайт. Ички жана сырткы мамилелер, маселелер баары анын жоопкерчилигинде. Ал эми Тахиров болсо жөн гана товар ташуучу болуп иштеген. Ахмет Билалсыз заводду элестете албайм. Коллектив Тахиров Закирияны жетекчи катары кабылдабайт. Эмнеге билесизби? Бул оор индустрия. Тахировдун боло берет деген принциби менен өндүрүштү өзгөчө кырдаал башталат. Андан кийин ишенимдүү имиджибизди жоготуп, завод талкаланып жок болот. Соттун мындай чечимине юристтер да таң. Фактически исключают. Экономисттердин, баалоочулардын олуттуу жана анча чоң эмес зыяндын эмнеге экендигин тага аныктай алган адамдардын функцияларын алып, кыймылсыз мүлктү же автоунааны сатуу олуттуу зыян деп чечишкен. Ошонун негизинде ал Ахмет Билалды компаниянын 75% үлүшүнөн ажыратып, 25%га гана ээ болгон адамдын пайдасына карата чечим чыгарып берген. Биз инвестициялык климатты ушинтип бузуп жатабыз. Мы нарушим тот инвестиционный климат. Акыйкаттык акырындап мыйзамдуу жолго келе баштады. Жакында эле Кыргыз Республикасынын жогорку соту Закирия Тахировду Тансунун директору кылып каттоо чечимин жокко чыгарган. Ага карата Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Ахмет Билал мыйзамдын үстөмдүгү орноп, 30 жылдан бери куруп жаткан объектилерине болгон укуктар кайтарылып берилерине ишенет. Наш уважаемый президент Садыр Джапаров. Президент Садыр Джапаров өлкөнүн өнүгүүсү, инвестор тартуу жана өндүрүштү өркүндөтүү үчүн күнү түн иштейт. Бардык укук коргоо органдарына инвестиция жана жеке менчикти коргоо боюнча тапшырма берген. Бирок соттор баарын тетир кылып жатышат. Рейдерлик басып алууну мыйзамдаштырып, менин заводумдан кол жуудуруп жатышат. Мен президент Садыр Джапаровга, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевке бул ишти жеке көзөмөлдөрүнө алып, акыйкат жыйынтык чыгарууга жардам берүүсүн суранып кайрылам. Просто, чтобы разобрались в этом. Тансунун жалпы жамааты рейдерлик заводдун эле эмес, Кыргызстандын кызыкчылыктарына чыккынчылык катары кабылданат деп айтышууда. Алар дагы бул ишке көзөмөл кылып, акыйкат чечимге көмөктөшүү үчүн президентке кайрылышат. Өндүрүш тармагында ал таптакыр жок киши экен, ал өндүрүштү түшүнбөйт экен. Анан түшүнбөгөндөн кийин эмне кылат? Бияка эметипчи. Ахмет Билал мырза мына ошол өндүрүштү билип, бизди көтөрүп, бизди заводду көтөрүп атат. А тиги киши келип алып эле баягы өзүнүн акчасын алып эле анан кетет экен, болду. Мындай өндүрүштү түшүнбөйт экен ал. А эмне кылат анда өндүрүштү түшүнбөсө? Анын максаты ушул заводду токтотуш керек, ушул баягы баарын чачыратып, коллективди жумушсуз калтырып, заводду баягы бөлүп сатыш керек, жок кылыш керек. Кыргызстанда ансыз деле өндүрүш жок. Биз ансыз деле азыр мына жаңыдан өндүрүштөр башталып келет. Эми ошон үчүн бул кишиники туура эмес. Тансу өнөр жайы жашоо жана өнүгүү укугу үчүн күрөшүн улантат. Бул мамлекет жалпы коомчулук үчүн чоң чакырык. Анын жыйынтыгы Кыргызстандагы сот системасынын күчтүүлүгүн, көз карандысыздыгын, адилеттүүлүккө болгон аракетин сынайт. Бул ишкананын тагдыры өлкөдө өндүрүш өнүгөбү, инвесторлор келеби, экономика өргөсүр алабы же кайрадан ошол 90-жылдардагы күч үстөмдүк кылган заманга кайтабы? Баарын аныктайт.